Мисалы мамлекеттин бир шаардын бир жакшы жерин көрдүң. Бул бизнес идея болушу мүмкүн. Таппай жүрбөйбү бир жерде, анан бир атай адамдар болот экен. Адамдар ошол адамдарга жол көрсөтүү адамдар болот экен. Ошондой экен, э? Люксембургда Чыңгыз Айтматов атындагы көчө бар. Ооба. Келсеңер болот, себеби эмне болот, силердин жумушкар таап берет. Кыргызстанда эгер маселе чыкса, ошол компанияга жетекчилер менен сүйлөшүп, чечкенге мүмкүнчүлүк бар. Транспорттор бекер экен. Ого. Өзү негизи мусулмандар өзү ошондой болушу керек. Бирок ушундай бир кызыктуу окуяга туш келдим. Биз шаар айланып жүрүп, негизи Европа өлкөлөрүнүн эң жаккан жагы бул ошол билет маселеси. Анын услугасы бар. Услугасы канча? Примерно. Азыр эми услугалар баардык жерде эле эме мындай доступный эле. Мисалы, Кыргызстанда туруп студент эмес, жөн эле сен студент эмес элең? Жок. Жөн эле келдиң, э? Ошондой келсе болобу? Болот бекен? Болот. Эмнеге болбойт? Дарыяда ошол жылына 20 миңден ашык велосипедтерди чыгарып турат экен. Эми суроо. Айлыктарды айттык, жумуш тууралуу айттык. Эми сен келдиң, бир гана иштеген жоксуң. Европа кенен, чоң. Башка мамлекеттерге да бардың, саякат кылдыңбы? Ошол тууралуу да айтып кет. Кайсы өлкөлөргө бардың? Ушул кызык тема. Мен үчүн ушул кызык тема. Себеби эмне үчүн? Мен келгенде эле өзү ушул Германияга келгенде бир өзү ар бир адам негизи максат коюш керек. Любой иште максат коюп, жазып жүрсөң, ошол нерсени Кудай таалам дагы ишке ашырат да. Ниет кылып, Кудайдан тилеп. Мен келгенде эле ушул максат койгом, бир мамлекетти көрүшүм керек, жана бир шаар көрүшүм керек деп максат койгон элем. Мен ушул келгенден 6 ай ичинде бир 14-15 шаар көрдүм Германиянын. Анан 4 мамлекет көрдүм. 4 мамлекет бул Люксембург, Амстердам, Франция, Париж, Голландия. Анан ушул Германиянын өзүнүн шаар мамлекети. Жана ошол Германиянын адашпасам канча бир 10дон ашык шаарды көрдүм. 14 шаарды көрдүм десем. Анан мамлекеттерден ушул Франция эң эмеси Парижди көрдүм. Мага эң жаккан жагы Германиянын, негизи Европа өлкөлөрүнүн эң жаккан жагы бул ошол билет маселеси. Тикет деп коет булар. Мисалы сен айына 60 евролук тикет аласың. Жана ошол бир билетиң менен бүткүл Германия мамлекетинин ичинде эмне болсо дагы, кайсыл транспорт каражаты болсо дагы, азында кетип жатабыз биз азыр поездда. Эмне транспорт каражат болсо дагы баардык транспорттор өтө турган тикет болот, билет болот. Буну онлайн аласың. Жана ошол тикет менен мисалы кайсы шаарга барсаң дагы боло берет. Бул өтө жеңилдик, өтө жакшы деп ойлойм. Мисалы поездга чыгасың, метрого чыгасың, автобуска чыгасың, ошол тикетиң өтө берет. Жана мен ошол тикет менен эле адашпасам, мисалы айына 60 евродон алып аттым. Айына мисалы 2 күн выходнойм болсо, ошо 2 күн выходнойдо сөзсүз бир шаар жумасына 2 күн выходной болсо, сөзсүз ошол жумасына 2 күн выходнойдо шаар көрүп аттым. Мен азыркы студенттерге айтар элем, келди, азыр биздин студенттер өтө көп келесиздер каникулга. Келгениңиздерде эле выходнойдо 1 күн выходной болсо дагы, албетте жаныңыздарда бир кызыктуу тарыхый шаарлар болот. Тарыхый шаарларды издеп, ошонун тарыхын барып билип, көрүп келсеңиздер, бул өтө сиздер үчүн мындай аң сезим өстүрөт. Мен өзүм дайым айтам, жаштарга, өлкөлөрүмө айтам, аң сезим өстүрүү деген эмне деген? Аң сезим өстүрүү деген, аң сезим кандай өсөт? Аң сезим өстүрүү бул сен жаңы маалымат алганда, бул мээңе жаңы маалымат киргенде жаңы аң сезим өсөт экен. Мисалы мамлекеттин бир шаардын бир жакшы жерин көрдүң. Бул бизнес идея болушу мүмкүн. Мисалы сен бизнес идея болушу мүмкүн. Себеби эмне үчүн? Бул нерсе Кыргызстанда жок болушу мүмкүн да. Ушуну кылса болот экен. Мисалы да. Экинчи бизнес эмес. Экинчи бир үй көрүшүң мүмкүн. Мисалы кыялыңда үй көрүп калышың мүмкүн. Мындай үй кылсам болот экен. Үчүнчү, ошол үйдүн атырабында огородду кандай кылсам болот? Мисалы жөнөкөй эле. Сон. Огородду кандай кылсам болот? Булар бакча, огороддорго кичинекей өзүнүн огороду болот. Мисалы биздики 8 соттук, 10 соттук эмес булардыкы. Кичине эле болот, бирок ушунтип эми огороддордон карашат да. Алмаларды эгишет, чөптөрдү жакшына кылып, аргындай кылып, тегиздеп турушат. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк көп. Ошон үчүн аң сезимди өстүргүлө, айлангыла, жер шаар көргүлө. Кайсы? Ошол саякаттаган өлкөлөрдүн ичинен кайсысы эң мындай айтып берчи, топ 3тү айтчы, эң биринчи жакканы, биринчи, экинчи, үчүнчү орундан. Кайсы мамлекет жакты? Эми жакшы таасир калтырды. Эң жакшы таасир калтырган бул Европа өлкөлөрүнө Люксембург. Люксембург. Эмнеси менен? Биринчи,
адамдары менен. Мен өз негизи мусулмандар өзү ушундай болушу керек. Бирок ушундай бир кызыктуу окуяга туш келдим. Биз шаар айланып жүрүп, транспорттор бекер экен. Ого, жакшы. Европа өлкөлөрүндөгү эң биринчи бекер болгон шаар, транспорту бекер болгон шаар бул Люксембург экен. Люксембургда автобус, транспорт, любой трамвай, баардык транспорттор бекер экен. Сырттан келсең айланууга мүмкүнчүлүк жогору экен. Андан соң ошол транспорттордон анан адам биз бир жерге барып калдык. Бир ошол жерде айтмакчы, Люксембургда мен кызыктуу окуя, маалымат катары айта кетейин. Люксембургда Чыңгыз Айтматов атындагы көчө бар. Ооба. Ошол көчөгө да бардык. Аны силер биздин мемеден каналдан көрсөңөр болот. Канал эмне атында? Ибрагим Лайф деп. Буюрса чыгат, э? Чыгат иншалла. Бир кичине маалымат киргизгем. Андан соң ошол бир жерге барып калдык. Ушул Айтматов көчөсүнө барып, андан соң кайтып, ошол бир жогору жагында бир дөңсө бар экен, ошол тарабында бир бүткүл неме көрүнөт экен, шаар көрүнөт экен. Албетте Люксембург панорама. Албетте Люксембург кичинекей мамлекет болгондо үчүн дагы шаардагы кичинекейраак экен. Анан ушу түшүп, биз бир жерде маалымат жаңы маалымат билбейсиң да, жаңы маалымат жөнүндө. Анан кирсек эле ошол адам таппай жүрөбүз бир жерде. Анан бир атай адамдар болот экен. Адамдар ошол адамдарга жол көрсөтүү адамдар болот экен. Ошондой экен, э? Суукта эле бардык биз. Ошончо да туруп, формачандар туруп, мына жака барсаңыз мына деп көрсөттүк адамдар бар экен. Ушунчалык өзгөчө да. Ар бир жерде турат, остановкада турат, ар бир остановкада бирден турат. Анан мамилеси жылуу. Анан эң кызыгы ушундай болду. Биз бир трамвайга отуруп калдык. Анан автобуска отуруп калып, автобуска чыгып түшүп кетип атат. Анан автобуска айтып калдык, бизге ушул жерге барганда айтып коесузбу десек, анан макул деди. Барды. Анан кетип атып биз отура бердик да эми. Анан эми өзү да карап аттык, бирок эми билбейсиң. Анан унутуп калыппыз. Анан өзү автобуста отурган киши келип, ошончо адам барбыз. Ичинде бир трамвай десем болот. Трамвай ушунча адам барбыз. Ошолор арасынан келип бизди таап, силер ошол жерден түшөсүздөр деп айткандыгы. Ошол нерсеси чындыгында адамдардын канчалык даражада өнүккөндүгү, сылыктыгы, туристтерге болгон мамилеси жогору экен. Биз дагы ошондой мамиле кылышыбыз керек. Биздин кыргыздар кичине корсураакпыз. Сырттан келген ар бир мигрант болобу, ар бир келген турист болобу, ошоныч кыргыздын маданиятын көрсөтүп кетирели, чтобы бизге окшоп ушундай таасирди калсын алар дагычы. Депчи. Түшүнүктүү. Экинчи орун? Бир Люксембург болду. Экинчи албетте Германия. Мисалы мен Германиянын ушул кайерине бардым, көп жерине бардым, арасынан жаккан жагы Росток шаары жакты. Студенттер каникулда келесиздер, ошол чөмүлүп кетсеңиздер болот экен. Балтика шаары бар, Балтика немеси бар, деңизи бар. Ошого чөмүлүп кетсеңиздер болот жайда. Экинчи ошол Росток жакты, үчүнчү Шверин деген шаар жакты. Шверин деген ошол исторический замок экен. Илгери курулуп башталган, айтканда, замок кыргызчасы деп коет эле. Сарай. Хан сарай. Тарыхый сарай бар экен. Ошол. Анан шаарлардан да эми бул. Андан сырткары эми кымбат шаарларды айтайын. Кымбат мамлекет бул Амстердам экен. Амстердам. Голландия. Голландия Амстердам шаары. Доса азыр. Шверин дегенде мен биринчи келген эмем шаар ошол Шверин. Шверин жанында Пархин деген болчу, мен бирок Шверинге көргөм, өтө сонун, чындап абдан кооз. Мындай Гамбургтан 1,5 саат алыстыкта болсо керек эле, адашпасам. Абдан кооз мындай. Андай жерди көрбөйсүң да, бир жумукка түшүп калгандай болосуң. Абдан сонун. Мында бир рамка бар болчу ал жерде. Рамкада фото чыксаң да болот. Көрдүңөрбү, көрбөдүңөрбү билбейм. Ушундай болчу. Амстердамды айтып бер. Амстердам. Амстердам кымбат. Сырттан келгендер кымбат дегенде эми өтө эмес, бирок кымбат экен. Себеби Германияда, Люксембургда бекер болсо, Германияда 60 еврого бүткүл жакты көрө алсаң, бир ай бою. Ал эми Амстердамда болсо, 1 метродон 2 метрого чейин барыштагы
акча экен. Мындай Күнүмдүк бар экен, күнүмдүгү адашпасам канча? Күнүмдүгү ham бир 60-70 50-тин арагы экен. Ушундай экен. Биз сурадык, сурасак 50ге берет деди. Бул күнүмдүккө эми оюнча кымбат деп ойлойм. Анан ошол Амстердам, бирок Амстердамды билесиздер барыңыздар эле. Достор, да, айтып коеюнчу, могул солнечный эме, күндөн энергия ала турган солнечный батареялар Германиянын талаасында орнотуп коюшкан. Мындай немистер бул жактан энергия алышат. Мындайлар көп чындыгында. Ооба. Көп адам. Айтыр. Амстердам. Амстердам ошондой. Мамлекеттерден айтмакчы эсимен чыгып калыптыр. Мамлекеттерден жаккан ошол биринчи Швейцария жакты. Люксембург жакты. Швейцария жакты. Швейцарияга да бардым. Анан үчүнчү Париж. Швейцарияны өзүңүздөр билесиздер. Кооз мамлекет. Кооз жер. Ошол Швейцарияга дагы кандай десем, ачык экен. Бир өлкөдөн Европа өлкөсүнүн жаккан жагы ошо биринчи өлкөдөн экинчи өлкөгө өтсөң, паспорт текшерүү, паспорт контроль, дагы мындай документ туруу, өчүрт күтүү, ал нерселер жок. Ал нерселер жок, ошол жагы жакты. Амстердамда эмеге түштүңөрбү? Амстердамдын эми кичинекей Венеция деп коет ал жактычы, суу. Бүт эме велосипедчиндер көп. Андан кийин эме корабльдер менен жүргөндөр болот. Корабль, кайыктар менен, транспорт катары. Эмеге түштүңөрбү? Ошо кайыктарга. Кайыктарга түшө албадык. Себеби убактыбыз тарыраак болчу, кайттык. Чындыгында Европа анын эң көп ошол Амстердамдын байкаган жагым, токтоло кетсем, чындыгында велосипедтерди өтө көп экен. Мен бул жөнүндө факт алдым. Жылына ошол баягы өзүнүн Амстердамда бир шаардын ортосунда бир дарыя бар. Дарыяда ошол жылына 20 миңден ашык велосипедтерди чыгарып турат экен. Эме ортосунда, шаардын ортосунда ташталынат экен дагы, анан ошо авария болуп кеткендер бар. Аварияны уруулар дагы эң кызыгы, мындай факт окудум. Уруулар көп экен да. Уруулар көп дегенде өтө көп эмес, бирок уруулар велосипедтерди урдайт экен. Ооба, велосипедчиндер урдайт экен дагы. Мисалы көргөн баскан жеринде велосипедтер бар экен да, мен таштайм. Өтө көп экен. Анан урдайт экен дагы, анан бир барып бир жерге тебет экен дагы, уруулар апарып турган ыргытып коет экен баягы дарыягачы. Анан ошол жылына ошол жерден 20 миңден адашпасам ашык велосипедтерди ошол дарыядан, ошол немеден чыгарып турат экен. Тазалайт, Тазалап турат экен. Түшүнүктүү. Жакшы. Эми Ибрагим өзү Европа тууралуу айтып бердиң. Абдан жакшы маалыматтар болду, чындап. Мен мисалы достор, мен бир 5-6 жылдан бери жашайм өзү, анан биринчи келгенде баары бир мындай кандайдыр таасирлер башкача болот да. Менде азыр мындай эмеди айтпай атам, бул жакшы эле ниетте айтып атам. Мен андай таасирлерди билбейм, байкабай калдым. Себеби мага жашай берип бул нерселер көнүмүш болуп калды да. Ал эми мындай жан келген адамдарга мен абдан суктанам, мындай сразу айтат да, сразу байкалат. Мындай, мындай экен деп элечи. Сен мисалы бакчалар тууралуу абдан жакшы айттың, мисалы үйлөр, баягы демографический кризисти айттың, мисалы бул Германиянын негизги проблемасы. Европанын проблемасы. Европанын, ооба. Ошондой. Эми дагы айта албай турган эмнен калып кетти? Анан башка бир тема бар. Ошого өтүп кетели. Кыска. Европа жөнүндөгү мисалы Кыргызстанда туруп студент эмес, жөн эле сен студент эмес элең? Жок. Жөн эле келдиң, Ошондой келсе болобу? Болот бекен? Болот. Эмнеге болбойт? Азыр ошол биздин Өрөкчүл Кечиш Текебаев менен дагы бир маек алган элем. Ошонун маегинде айтты эле, биз азыркы учурда ошол бир программа киргизип атабыз, чтобы Кыргызстандын ар бир эле жараны өзү эле диплом менен эле, компаниясыз эле түзмө-түз келишим түзүп, түзмө-түз келип эле бияктан келип иш кыдыра ала тургандар мемеге жетебиз деп айткан. Быйылкы жылы 26-жылы аракет кылабыз деген. Эми ошол иштер ашпаса, мен ойлойм, түзмө-түз эле келип, Россиядагыдай эле келе турган бир убакыт келип калса керек жакын убакытта. Бирок азыркы учурда эле болот. Азыркы учурда ошол агентстволор менен келсеңиздер болот. Агентстволордо эле ошол мен азыр кысача реклама делип кетейин, досумдун компаниясын, SSRT компаниясы окутат, окуп ошол компания менен келсеңиздер болот. Мен мындай не десем, эгер окусаңыздар эле, тил билсеңиздер эле, ошол айткан компаниянын
ар бир тилди жакшы билсеңиздер эле ошол келишим боюнча эле сиздерди түзмө-түз алып келишине мен меме бере алам, кепилдик бере алам. Хорошо. Ошондой. Анан кандай десем, андан сырткары ошол Германияда Европа өлкөлөрүндө Германияда ошол мен айта албай калдым. Ошо ойлорум көп болчу, бир ойду эми эсимден чыгып атат. Хорошо. Жакшы нерсе айттың. Эми компания тууралуу достор, мен Эрste Шрифте компаниясын да билем. Андан сырткары да башка компаниялар бар. Эми биздин максат ошол компания аркылуу кел деп чакыруу эмес, ар бир адам өздөрү чечет. Жоопкерчиликти өзү алат. Мен бул компания тууралуу башка дагы бир жаңылыктарды уккам, эми мындай терс нерселер комментарий бербей эле коеюн. Бирок өзүңөр чечкиле. Андан башка деле компания бар, альтернатива бар. Бирок келем десеңер, албетте компания менен келгиле, келсеңер болот. Себеби эмне болот, силердин жумушкар таап берет. Кыргызстанда эгер маселе чыкса, ошол компания жетекчилери менен сүйлөшүп чечкенге мүмкүнчүлүк бар, эгер тилиңер жакшы болбой атса да. Ооба, ошондой бар. Бул дагы бир жакшы. Анын услугасы бар. Услугасы канча? Примерно. Азыр эми услугалар баардык жерде эле эме мындай доступный эле. Ошо студенттерге билесиздер 30 миңден болсо эгер студенттерге 30 миң, 8 айлык программага? 8 айлык ошо 80 миң болду. 80 миң, эми 80 миңди барып канча 20 күндүк айлыгына чыгарып алсам болот. Хорошо. Ибрагим, андан сырткары Ошто дагы Билерман Ордо деген клуб бар, ЛТРден чыгат. Ошонун дагы бир капитаны Ордонун, Ордонун. Эми жакшы. Ордо тууралуу кыскача. Ордо тууралуу Билерман Ордо деген интеллектуалдык оюн бар. Бул жападан жалгыз телевидениядагы интеллектуалдык теле берүү. Бул теле берүүнү билесиздер, бул ошол баягы Россиядагы «Что, где, когда» дегендин ошол мемеси. Альтернативасы ошол Өзбекстанда болсо Закават. Бул Ордого интеллектуалдык оюнга ошол жалаң ошол логикалык суроолор, интеллектуалдык суроолор келет. Жана ошол суроолорду талкуулап, чечип ошол жерде таба турган жакшы интеллектуалдык оюн. Мен бул интеллектуалдык оюнга азыркы жаштар тарта кетет элем. Себеби билип жатасыздар, Өзбекстанда Закават деген мемени теле берүүнү мамлекеттик даражада колдоп атышат. Мамлекеттик даражада колдоп атышат. Даже президентинин аппараты, даже ошол азыркы учурда ошол кызы кечээ жакында ошол Закаватты Кыргызстандан өткөрүп кетти. Бишкекте өткөрүп кетти. Ошол биздин деле мен ойлойм, президентибиз баш болуп, биздин деле мынабул мамлекеттик министрлер кабинети колго алып ушул нерсени бир компанияга меме кылып инвестирлатып койсо, мен ойлойм, биздин деле ошол теле берүү өнүгөт. Абдан жакшы, балдарды анализдөөгө, тез чечим кабыл алууга, жана көргөзмө кеңейтүүгө жардам берет. Чындап, бул жакшы. Бул Залкар Аманов деле кичинесинен барып жүргөн, оюндары бар. Ушундай. Келиңиздер, өнүктүрөлү, интеллектуалдарды өнүктүрөлү. Эгер Ошко көрүүчүлөр болсо, сага кайрылса болобу? Кайрылса сөзсүз келсин, командадан телекомпанияга кирип, ошол жерде көрүп, команда түзсөңүздөр болот. Хорошо. Алпарсу Талантбек Канатбек уулу менен көрүштүрүп коебуз. Улантып келсеңиздер болот. Ошол достор, негизинен мынчалык кенен айтып берген менде мына маалыматтар жок эле. Бүгүн Ибрагим кенен маалыматтарды айтып бердиң, өзүң көргөн таасирлериңди айтып бердиң, жумуш тууралуу болсун, таасирлериңен турган болсун, андан сырткары ушундай бир оюндарды. Рахмат, интервью бергениңе, макул болгонуңа, абдан баарыбызга жакты дейли достор. Суроо болсоңор да бул жакка калтырып койсоңор болот. Ибрагимдин Instagram калтырабыз бул жакка, каналына жазылып койгула, YouTube каналын калтырабыз. Андан сырткары өтө кызыктуу контент тарткан, ошолорду дагы чыгарасын. Ишенебиз. Ошол, рахмат дагы бир жолу достор. Кийинки интервьюлардан көрүшкөнчө, же блогтордон көрүшкөнчө, саламатта тургула. Жакшы тургула.